ошол өзүсү жамол заманбапка эле үлгүсү мен кошуп турат элине жаштардын шаңдуу үлгүсү жамусулуку жайлардын көрдүлө эң бир күчтүүсү. Бабам Токтогулов Масиркол 1942 жылы улуу ата мекендик согушка өз эрки менен жөнөп кетет. Артында 2 жашар уулу жана жубайы калат. Мекен үчүн, жаштардын жаркын келечеги үчүн өз өмүрүн тобокелге салып, фашисттер менен кармашат. Мекен үчүн болгон согушта кан майданда нече рет жаракат алып, госпиталда жатып айыгат. Айыккан соң кайрадан кан майданга аттанат. Бул аттануусунда колунан оор жаракат алып, курал кармай албай калат. Кан майдандан туулган жерин көздөй сапар алат. Келгенден соң эл кызматында жүрөт. 1945 жылы 9 майда Советтер Союзу фашисттик Германияны жеңди дегенде көзүнө жаш алып, кубануу менен кабыл алганын айтып калчу. Ата мекендик согушка быйыл туура 75 жыл болот. Ошол жылы төрөлгөндөр 75 жашта. Аксакал, байбиче болуп калышты. Дегеле чоң ата, чоң эне, тай ата, тай энелерибизге таазим. Биз үчүн деп кандай гана кандуу майданда кан кечип уруш, салгылашууларда жүрүштү аталарыбыз. Ал эми энелерибиз үйдө калган балдарын багып, үйдө, сарайда, талаада эркектин жумушунун кабагын кашым дебей аткарып жүргөн. Кыскасы, согуш көзүн көргөн аталарыбызды сыйлап, барктап алууган эжесин, көз өткөндөр бейиш төрүнөн орун алсын. Арабызда жашап жүргөн аталар ар дайым сый урматта калган жашоосун жашасын дегим келет. Жараткан жаным алганча, акырет сапар барганча, өзүңө курам багыштайм, жүрөгүм сокпой калганча, таазим сага. Тынчтык үчүн кеткендер